Assalamu alaikum. Жалпы Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, мигранттар, Араван коомунун YouTube каналынын көрөрмандары, бүгүн 22 май 2021 жыл, Московская область, город Королёв, Болшевский шоссе 39А деген даректе биздин өзүбүздүн мекендештерибиздин Бакай деген жайкы эс алуу чайханасы десек болот, кафеси десек болот. Ушул жерге келип, жалпы Араван коомунун активисттери келип отурабыз. Бүгүнкү күндө жогоруда талкуу кыла турган маселелерибиз бар. Ал маселелерди көтөрүп чечебиз. Жана ошондой эле Госдумага аттанып аткан Кубанычбек Кожоев деген агабыз конок болуп келип атат. Суроо жооп болот. Баарыңыздарды күтөбүз анда. Кайра карап чогуш кыйын экен. Маселебиз мынау жаз келип калды. Былтыр пандемияда спорт немеси токтоп калган да, баарыңыз билесиңер. Ошого спорт айлык аралык спорт немени жандандыруу мелдештерди. Волейбол, футбол боюнчачы. Анан кимде кандай кошумча пикирлер Араван коомунда буга чейин сапар иштеп келдим да, спорт немеси деген немелер болот, суроо талаптар. Ошол боюнча анан кийин ошого дагы сунуш пикирлер болсо, күн тартибиндеги маселе ушул. Анда мен азыр биринчи мыйманыбыз Кубанычбек ака сөзү берейли. Анан кийин өзү айтып өтсүн. Эгер Кубанычбек ака дагы айтканда иш менен башка менен ушул Россияда жүрөт. Мен өткөндө дагы көп райондун жамааттары менен жолугушуп атам. Айтып атам, райондор көп неме жолукту. Мисалы Кара Суу району эң чоң район да. Uzak rayonun nemeleri menен, Toktogul rayonu menен жолуктум. Бир топ райондор Лейле, Кадамжай району өкүлдөрү менен жолуктум. Анан айтып атам, ушу азыр элибизде акыбал кандай болуп атат, Кыргызстан, биякта кандай баарыңар прекрасно түшүнүп турасыңар да. Элибиз азыр аябай акылдуу болуп атты. Ар бири өзүнчө саясатчы. Бирөөсү билип сүйлөйт, бирөөсү билбей сүйлөйт. Bizde daha özünün grupa var, en çoğunlar. Aravан коомунун активисттери ошо. Мен да канча кирип жазып коймой. Şöyle makilde бербегиле. Şöyle мындай кылгыла, саясатчы боло бербегиле. Ар ким өзүнүн ишин жасасын. Ал жакта да биздин саясатчылар бар. Өзүнүн башын канжага коюп ошол жерде элдин тагдырын чечем деп жүргөн депутаттар бар. Президент болом дегендер бар, туурабы? Тажиктер менен да маселелерди ошолор чечет. Бир жолу чепелектей бергенде көчөгө чыгып тажиктер менен урушсаң камап коет. Дагы бир бала болуп кетсе дагы жаман. Ошого ар адам өзүнө ылайык, өзүнүн баягы милдетин аткарса, ошо жакшы болот да. Бияка мигрант болуп келдимби, майын чыгарып, акчадан табыш керек. Үйгө көбүрөөк жөнөтүш керек. Бул болсо жердештерди колдоп жүрүш керек, канча суу иштери жасаш керек. Колдон келсе, бирибизге жардам бериш керек. Ошого элибиздин бияк азыр илгери ушундай да, мен эме биз ушул жерде Москвада окудук, Союз убагында келип. Мен 83 бүтүргөм мектепти Ошто. Шаарда окудум ошо. Энди Ошко ар жактан келип балдар окуйт эле, ошол Гүлбардан келет эле, бери Жапалактан келишет эле, Кеңештен, 5-автобус Кеңештен бияка Ошко Араванскке чейин келет эле. Ошо баарыбыз окуп ошо жерде эле Турсачан семишке саткандар семишкесин чагып коюп эле ошо жерде чуркалып Ошто бозала болуп ошо жерде чоңойгон балдардын биримин да мен эле. Анан бу жерде окудук, бу жерде калдык, чоңоюп, институт бүтүп бизге окшогон биякта центральный вузду бүткөндөр эми ал жакта чоң кызматтарда иштечү эле. Биз эми институт бүтүп эме кылайлы десек, мамлекетибиз кыйрап калды. Совсем тып-тыйпыл болуп, ошентип жүрүп андан бери чоңураак кызматтарда иштедим. 2,5 жыл, 3 жылга жакын Кадамжайда генеральный директор болдум Сурма комбинатта. Акаевдин убагында чакыра беришип,
күчтүү бала бар экен ушу Москвадан. Элге жакын болуп калганым ошол жерде. Бүт Россияны кыдырдым. Ошондо кыдырганда ала сумка көтөрүп аялдарыбыз жүрдү. Озоңдоп ыйлап эмелерин таможнялардан алдырып анча-мынча асынган поезддан боюн таштагандар, бир неме кылгандар, Токойдо талаада калып кеткен бүт элимди көрдүм да. Ошондон эл баары чогулуп кийин диаспора деди, коомдук иштерге аралаштык. Эл айтты да, биз өзүбүз Россияда кыргыздар чогулуп, өзүбүз тагдырыбызды өзүбүз чечпесек, өзүбүз көтөрбөсөк, жылыга бирден эки жолдан чакырат Бишкекке. Галочка үчүн жылда депутат келет, президент келет, сүйлөшүп коет. Айыл баарын чечип беребиз дейт, галочка үчүн экен. Биз өзүбүз кылбасак болбойт экен деп. 12-жылы биз ошо элдерди түзүп, биз чоң бүтүн Россия боюнча бир организация түзгөнбүз. Кыргыздар. Бүтүн жалпы Россиялык кыргыздардын курултайы деп. Эми курултай деген ал убакта американский система эмелен Ельцин убагында популярный, модный еще конгресс деп аталып калган да. Общероссийский кыргызский конгресс. Ошону биз түзүп, зордун зору менен, кордун кору менен минустан өткөрдүк. Себеби дегенде кыргыздардын башы биякта бириксе, Бишкекте бирөөлөр отурган түнүгүн уктай албай калат экен. Себеби дегенде биякта биз эгер бир болсок, бир сол кеткенде болуп кетиши мүмкүн да ошондой. Ошон үчүн бизге көп тосуулар болду, антимети бирок айтып коюш керек. Биз 17-жылы регистрация кылып, официальный минус. Ошо айтканда айтты, ушундай. Мага документ бергенде айткан. Кубанычбек Шералиевич өкмөттөн келди. Мындан бияка сүйлөсөңүз, этият кылып сүйлөп жүрүңүз, ойлонуп сүйлөңүз. Сиздин сөзүңүз Россиядагы бүтүн кыргыздардын мненияси деп, бүтүн кыргыздардын пикири деп биз эсептейбиз. Ошон үчүн биз көп дагы киришпедик. Көп жерлерге биз майда-чүйдө жерлерге, спорлорго катыша бербейбиз. Эл чогулган жерлергечи. Бирок айтып коюш керек балдар. Россияда жүргөн гражданство алган кыргыздардын саны 800 миңден ашты. Балдарын зороюп бойго жеткен балдарын алса, анда миллиондон ашып кетет да. Ар бир кыргыздын семьясында 3төн жогору бала чакасы бар. Ошого Россияда жүргөн кыргыздар эми мигранттарды билбейбиз, Россияда жүргөн кыргыздар бул жерге. Адамдар бизден Базарбай ака, Есен бар, Базарбай ака кабарлашып не болуп турат ошо группада. Анан биз ошо кыргыз арган коому 3 жыл болуп калды, 3 жылга жакындап калды. Кыргыз конгресс менен меморандум түзгөнбүз. Келишим түзүп, ошо келишим негизинде келдик. Ошол убакта тур бардыгыбызда практика болгон эмес. Биздин арабыздан да кыргыз конгресс менен арган коом бириксе, андуу кылабыз. Биз өзүбүздүн немебизди жоготуп коебуз деген сөздөр болгон. Ушундай каршылыктар болду, ошолда колдогондор болду. Анан биз ошол убакта Кубанч аканы чакырып, биздин аксакалдарды чакырып, ийип отуруп түз кеңешпегенде Кубанч ака менен чындап эле баягы адамдар айта берсе өзүңө деле күмөн болуп калат экен да. Чындап эле Кубанч ака бизди башкарып албайбы дейт Кубанч ака депчи. Анан ошону сүйлөшүп Кубанч ака өзүнүн бүт немелерин айткандан кийин мына биз ошо чечимди кабыл алып, кыргыз конгресси менен келишим түзгөнбүз. Кудайга шүгүр, ошондон бери мына арган коомдо эч ким укпасаңар керек а. Кубанч ака көрсөтүп берип атат экен. Кубанч ака андай кылып атат экен, эч кандай сөз болгон жок. Кудайга шүгүр, ошол убакта биздин туура кадам жасаганыбызды мына убакыт көрсөттү. Бизден кийин арган коомдон кийин 2 жылдан кийин мына азыр кыргыз биримдиги Кыргыз конгресс менен жакында келишим түздү. Барыңыздар бар мына группаларга таркатылды. Кыргыз биримдигинде мына Ош, Жалал абад, Баткен 3 областтан бүт райондору төрагат райондор кирген. Ошол чоң кыргыз биримдиги коом Кыргыз конгресс менен келишим түздү. Азыр чоң иш болуп атат, Кудайга шүгүр. Анан 2 жыл мурда Кубанч ака чакырып, Кубанч ака мен кыргыз неме Госдумага кирип чыктым чоң. Ошол убакта кирип Госдумада депутаттардын арасында Кубанч аканы кадыр баркын көрдүк. Чоң кирип депутаттар менен сүйлөшүп, чай үстүндө пикирлерин уктук. Чындап эле ошол Госдумадагы депутат Шамсайыл
Саралиевич ошол киши менен жолугуп өзүнүн кеп кеңештерин айтты. Кыргыздарга болгон пикири аябай жакшы экен. Кыргыздарга болгон көз карашы аябай жакшы экен, ошону айтып өттү. Кубаныч ака менен болгон мамилелерин айтты. Кубаныч акага колдоо көрсөтөөрүн айтты. Ошону айтып өттүм да, Кубаныч акада кыргыздарда ушундай мүмкүнчүлүк бар экенчи. Себеби андан кийин мына Кубаныч ага өзү дагы неме кылып өттү. Мына тажик диаспорасы, өзбек диаспорасы бүт колдоо көрсөтөбүз деген убадалар бар, Кубаныч ага, Кудай кааласа. Ошого эми биз мына башка диаспоралар колдоо көрсөтүп аткандан кийин жалпы кыргызстандыктар биз дагы колубуздан келишинче жардам берип койсок аябай жакшы болот. Азыр бул жерге барып шайлоо, бирөө агитация эмес, ким Россия жарандыгын алган паспорту барлар. Азыр даныйларды жөнөтүп алсак, чогултуп атабыз. Ошону дагы тууган уруктарга, дос жалларга, айылдаштарга айтсаңыздар, маалыматын берсе, биз жөнөтүп неме кылат, баягы кийин гостууга катталып ошол жерде шайлоо онлайн болот экен. Туугандарга айтыңыздар, эч ким немеге барбайт, онлайн эле ошо телефондон добуш берет. Эч ким участкаларга барып, очередден туруп башка кандай болбойт. Кимде Россиянын жарандыгы болсо, гостууга катталып, гостууга эле ошо онлайн добуш берилет. Эч кандай баягы участкаларга барылбайт. Ошого эми бул мынау кандай десек, кичине оңтойсуз болсо дагы айтып өтүш керек. Мына Кыргызстан көз карансыз мамлекет болгон менен көп жагынан Россияга байланып калган экенбиз. Бүт биздин саясатыбызды, экономикабызга Россия тийген таасир өтө чоң. Бул көрүп атасыңар. Көп нерселер ошол биздин саясатчылар дагы Госдумага келип, Кремльге келип, кандайдыр келишимдер болгондон кийин анан барып Кыргызстанда партиялар активдешип атат, партиялар неме кылып атат. Ошого өзүбүздүн ушу Кыргызстандыктан bir adam Gostuma varıp olsa bu Rusya'daki migrantar bile emez, Rusya jarandığını alganlarını emez, жалпы Kırgızistan'ın utuşu oladı dedi. Orta Asya'nın utuşu oladı desek tabi olur sebebi. Tarıkta bir kişi. Daha hazırda Bazarbek Aksakal'ıza söz vereyli, yaşlardan Esen'e söz vereyli, anan daha sorular olsa Kuvvanç Aka'ya soru veriniz diye, Urfa'da soru verin diye, Surga Kaminatında iştep geneke ne sebepten geçen Surga Kaminatında sorular olur. Daha hoşunda sorular olsa sözüyle berip sorular doğru. Bu böyle taşak koysak bunlar ama? Yok hazır değil mi? Yok ben hazır ne ben hazır ben şöyle olunca ben ayıp vereyim baldarda. Bunday da olsa gel bizge malumatını ver, şunda bu katlodan ötüp koyun. Erten şaylığı online ile katşasını düşündürsek, bağlığı çok dövese gerek değil de. Anam bu yerde etnikal Kırgızlar, etnikal Özbek, etnikal Tacikler bolur. Nal eğer Tacikler meşsek, Özbekler, Özbekistanlıklar, Tacikistanlıklar meşsek, alarında jarandık olsa alarda katloğu alsak bolur. Özlerinde katloğu kurbagan bolsa da, eğer bir sebebe mamleketi jakşı bolsa, bir koritede yaşam kalsa, oşularından dan nedeme kılıp, şu olsak bolur tuğanda. Oşanda jakşaydı, başka rayonlardan bolsa da, eğer özünün rayonda katloğu ötelekler bolgan bolsa, Moğol kalan жетер. Jo hazır mınday men bir düşündürme koyunda balдар mındayda biz hazır bir qancha kundan beri shunday süйлөшүп kantip nima jiyabız depçi. Anan bayağı tablisalar toldurup nima kılattık da. Anan көп rayon dengелинде, Жоғыс айыл өкмөтүнүн деңгээлинде nima жана данныйларды толтурушты да. Фамилия, имущество, дата рождения, адрес регистрации, телефон. Паспортдан кереги жоқ. У кого российские гражданства? Только российское гражданство. Анан карап көрсөк кичине кыйын экен. Көбүркү жерде баягы мен толтурам дейт, бир райондун бардыгы жөнөткөндө отурган адам вообще иши жок. Кечке ошо менен отуруш керек экен. А мигранттар бар иши бар, кеч отурат, үлгүрбөй атат да. Ошого көбүркү эмелер өзүнүн студент балдарын, кыздарын коюп мындай добросовестный адамдар да, чын эле мен жардам берем дегендер иштеп атат. Бирок биз карап көрсөк үлгүрбөй атат. Ошого биз азыр бир онлайн неме чыгардык да, анкета чыгардык. Мисалы Кара Суу районунун немеси примеринде айтып берейин да. Кара Суу районунда 18 айыл өкмөт бар экен. 18 айыл өкмөт ар бири айтты. Бизге өзүбүзгө бир ошо онлайн анкетаны толтура турган. Телефондон эле толтуруп коет. Ошону ар бир айыл өкмөткө өзүнчө мындай номери бар, билинбейт ал. Баары бирдей. Айыл өкмөткө берсек, ал өзү максимально таркатып, ар бир тааныштарына давай толтуруп телефондон өзүң атыңды жазып жөнөтүп койду.
Ошо жөнөткөндө карасуу ар бир айыл өкмөт бизи билебиз. Кайсыл айыл өкмөт кайсы айылдарын айтып канча себеп дегенде келгенде айыл өкмөттүн биздин компьютерде ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн корзинасы бар. О башка жака кетпейт. Келип ошол айыл өкмөттүн корзинасына түшүп атат. А биз карайбыз мисалы. Мына Төмөйүн айыл өкмөтү бүт Төмөйүндан келип атат. Түшүп атат. Эң көп активный Төмөйүн болду. Аравандын ичинен. Ошондой кылып түздүк эле бүгүн кечинде жөнөтсөм бүгүн уже кара суу ар бир айыл өкмөт иштеп атат. Бизде көрүнүп турат компьютерде. Мен мисалы үчүн менде туугандыктарым көп Москвада. Баарында гражданствода. Ооба. Мен ошолордун данын алып туруп мен өзүм ошо онлайндан жөнөтүп койсом болобу? Болот. Сиз кайсыл айыл өкмөттөсүз? Маңгыт. Маңгыт. Бүт Маңгытка түшөт да. Бирок туугандыктарым баары Москвада иштейт. Баарынын гражданствосы. Бардык ошо Мындан ашык баары. Ошо бардыгы Маңгытка түшөт. Еще плюс, эгер сиз бир жерде иштеп, орус коллегаларыңыз болсо, көңүлү жакын, татарбы, орусбу, башкырбы, татарбы, ошолордун дагы алып туруп, мен өзүм данын менин тууганым кетип атат. Жардам берсең, мындай экен да, орустардын кампирлери, андай деле баары неактивный экен. Бийлик эмне болуп атат, чатагы жок экен. Эгер бизге биздин кыздар, кээ аялдар, у меня брат идет, поможешь десе, ну давай я буду помогать, давай я тоже буду голосовать, баары берип атат. Ошондо мисалы маңгыттыктар баары таштаса, карасаң маңгыттын ичинде орус, башкалардын паспорттары да болот. Бирок биз билебиз ошо Маңгыт айыл өкмөтү баары иштеп, өзүнүн максимально ошо голосту топтоду. Көбөйттү да. Азыр эми бизге негизинен бизде азыр партиянын бир айдан кийин, бир айдага жетпей, Единая Россия партиянын съезди болот. Медведев өзү өткөрөт да, Кудай буйрса мен да катышам. Ошого чейин биз азыр көргөзүш керек кыска убакыттын ичинде. Менин аркамда канча тизме да? Просто тизме. Азыр валым колдоочулар. Ушу мына Кубанычбектин аркасында мынанча колдоочусу бар экен деп көрүш керек да. Ошол үчүн бизге аябай эме болуп атат. Ошого биз азыр ар бир айыл өкмөттүн бир старший болсо, ошого мен телефон берсе, жазып берсе, мен электрондуу анкетаны жөнөтөм. Ошону эле бүт өзүнүн айылдарын баягы айыл өкмөт ичинде себеп дегенде бир нумерация бар да. Өзүнө жөнөтөт. Мен даже Араванын общий корзина болбосун деп атат. Ар бир айыл өкмөт бул соревнованияда да. Канчалык өзүнүн ичинде активный болуп неме кылды. Получилось так, что биздин шаарлар, айыл өкмөттөр болуп Кыргызстан боюнча 489 бөлүккө бөлүндү. Азыр көрөбүз эми Кудай буйрса, кайсыл айыл өкмөт, ошонун ичинде чоң шаарлар бар, Бишкек, Ош, Жалал Абадты албайлы. Бирок мисалы кичинекей чакан шаарлар бар, Ковжанга. Унарбек деген жигит бар экен, булардын арасында жүрөт мындай. Сонун иште бүт баарын давно чогултуп койду да. Ошо бир айыл өкмөт өзүнүкүн, бир айылдын ичинде мисалы айыл өкмөттүн ичинде 5 айыл же 10 айыл бар экен да. Ошолор өзүнүн эле башка жактан биз сурап атабыз. Туган туушкан, тааныш тунуш ушу айыл өкмөт ишин чогултуп койсо, андай болот да. Мына айтып кетейин. Кече күнү биз партия менен ушинтип келишим түзүп эң жогорку Путин партиясы менен иштеп атканыбызды көрөм. Азербайжандын лидерлери, өзбек, тажик, казак, дагестандыктар, алтайлыктар баары чогуу биздин офиске келишти. Келип айтат, Кубанычбек Шералиевич, сиз азаматсыз, вы молодец. Биз дейт ошол жерде ушакка чыга албай посредник издеп жүрөбүз. Сиз түздөн түз кантип чыгып алдыңыз? Эми бизге кеч болуп калды. Эгер сиз барсаңыз, бүтүн биз улуттардын өкүлү болосуз. Биз дагы бардыгыбыз айтайлы. Тартабыз өзбектер, тажиктер керек болсо. Тошто Тажикстанда урушуп аткан бизге тиешеси жок деди. Ал Кыргыз менен ошол жерде өкмөт саясатчылардын эмеси. Биз бу жерде баарыбыз бирбиз, мусулманбыз, биз жардам беребиз деп бизге дагы электронный анкета биз топтойбуз деп атат. Мен айттым, силер сайрабай тургула, мен берейин, потом посмотрим депчи. Бирок мен ойлойм өзбектер аябай көп топтошу мүмкүн. Ошого кечинде өзбектер мындай кылып мага уже алар которуп, ошо анкетанын астында кыргызча обращение бар. Орустарга Бишкектеги биз жасадык. Өзбектерге жөнөтсөм олар мындай кылып өзбекче айтты. Hurmatly Kırgızstanlıklar, RF ham yurtlarımız. Kelingler bir ovozdan hamma birgalikte Prezident Partiyasi Единая Россия tarafından
РФ Госдумага үз депутатыбызды сайлайлык. Вак жүдө оз. Күч бирликте. Агар сайлап алсак, ütügümüzdür. Hammaga katta rahmat. Sizlarni ссылка orqali onlayn ro'yxatdan o'tishni so'ranamiz. Deb turib, o'zlari yozib, anketani o'zbeklar bitparmi. Ağa hazır pakam Aljer'de men suretim var. Aslında şunday Kırgızça обращение var. Özbeklerge özbekçe ketet, Kırgızlar Kırgızçanın Kuday buyursa 4-5 günden keyin bizde Selcer Şaripov özbekçe özünçe özbeklerge löçük kasmana. Al hayırlı kılat bizden belgili kişiler dağı nime kılat. Oşet nime kılganda Kırgızstandagı belgili sayasatçılar alar da kılıp beret. Menimçe bizim prezident Sadır Japarov alda koldoyt. Kamçыбек Ташевич дагы колдойт. Кыршаев. Бардыгы биздин депутаттар барды колдоп берет да. Эгер ошо жапа тырмак бир муштум болуп туруп, кепте бир өткөрүп алсак, эми немелер айтты, өзбек тажиктер. Биз да колдойбуз. Жок дегенде бирден, сизде жок дегенде депутат Государственный Думада 10-15 помощник болот. 10-15. Жөндөй бирден экиде бизге өзбек балдардан, тажик балдардан беребиз, помощник кылып алыңыз. Biz dagı o şerden köygöyüz bolsa sizge barabız. Başkaga barbayız, Orta Aziya'dan barabız. Kol koңşo жасап келип атабыз. Dilimiz bir dep oşolor geldi de. Oşogo эми bu başka улуттар караганда менин өзүмүн bir туугандарым көбүрөөк жардам берет деп мен үмүт кылып отурам силерденчи. Ошого ар бир айыл өкмөттөр Кудай буйруса өтө оңой кылып койдук да. Ошо айыл өкмөттөр азыр bir кагаз жөнөтсөк, айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн немесин ар бир айылдын өкүлдөрү телефонуңар жазып койсоңор, WhatsApp номериңерде. Ошол жерге таштайбыз. Айыл өкмөттүңөргө таркатып бересиңер. Айыл өкмөттүн номери бар. Айыл өкмөт өзүңөрдүн каржыңарга түшө берет. Бул өтө мындай неме жасадык да, ушуга биз келдик да. Себеби дегенде бир районда айтат экен. Бардыгын бажарып коем. Тили менен сайлай берет. Мүмкүн ошол райондун эки эле айыл өкмөтү иштеди. Калгандар уктап атты. Biz ошо өзүнүн немесине жараша, иш аракеттерине жараша кийин тыянак чыгарышыбыз керек. Ошолорго жараша баягы колдоо көргөзсө, тоок сөйсө, тоок союп, жылкы сөйсө, жылкы союп дегенде кыргызда ошого жараша ответ беришибиз керек, урмат сый кылышыбыз керек дегенде. Туурабы? Мына ушундай бул оңой нерсе да. Мына эми сизге сөз мында. Оңой азыр ошого мен жөнөтүп беребиз. Olmaya kaldık öyle. Bugün yakşı düz görüşü oturalım. Kovançbek Şeralievich özü ayt odat, deyip atat. Şul nersege bardığımız Haydiger Karabas'tan japatırmak javuşup, şu Rusya'nın grajdanını algan adamlardı жақшылап tartıp, izlep, tağıp, şu azırkımın ıslık adamı boyunca немеден өткөрүп коюшубуз керек да. Канчалык көбүрөөк өткөрсөк, ошончолук. Бул мындай дегенде вообще тарыхта биринчи жолу болот да. Россиянын Госдумасына Кыргыздан депутаттыкка кандидатурасын коюп, кандидатураны коюп. Бул деген нерсе тарыхта биринчи жолу. Ошон үчүн буну поддержка кылбасак болбойт. Катуу поддержка кылышыбыз керек. Ошол bir айтып кетейин дегеним, ошол бардыгына кайдыга карабастан активисттер жакшыраак иштеп ошо 5-6 миң ошол списокто EAS'дин карамагына Кыргыз Республикасы киргени менен, биз өзүбүз үйдө официалдуу бир адам иштегени менен, калганы балабыз бар, аялыбыз жумушта иштеп жүрөт. Ошолорго документацияны биз кандайдыр бир жолун таап жасатып атабыз да. Башка мамлекеттерге эгер сен өзүң официалдуу үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөсү официалдуу иштеген болсо, калган үй бүлө мүчөлөрү ошолорго негизделип туруп көтөрүшкөн, кеңештеп көтөрүшкөн. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай реакция болгон эмес да. Бардык чиновник келип, мигранттардын акчасын силерден мынча барып атат деп сыймыктануу менен айтат. Мигранттарга абдача жок да, ачык элечи. Мен ойлойм, бул өзү Россия Федерациясынын законодательный уровеньде изменениялар болуш үчүн. Бул жакта ушундай өзүбүздүн
жердешибиз ушул жака барып калган болсок более реалдуу болот да. Ал жакта обсуждать этип көтөргөн менен биздин эки мамлекет ортосунда мына проблема чечилбейт. Ушундай мен мүмкүнчүлүктөрдү көрүп атам да. Эгер ушул Кыргызстандан өзүнө отуруп калган болсо, мындай депутат болуп. Анан кийин может быть биз көрбөй аткан мүмкүнчүлүктөр дагы болушу мүмкүн. Ооба, башка тармактарда ошондой нерселерди биз кандай мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн, мигранттарга кандай пайда, жеке ишкерлерге кандай пайда, может быть биздин эки мамлекеттин ортосунда кандай бир мост болушу мүмкүн туру көпүрөөк. Ар түрдүү келишимдер, ошондой жактардан кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болушу мүмкүн, ошондойлордун да Кубанычбек Кожоевдин өзүнүн оозунан угуп койсок, ой пикирин жакшы болот эле да. Бул жалпы капталган суроо бердим эми, ошого кичине түшүнүк берип берсеңиз. Мен отуруп эле сүйлөй берейин. Мындайда мен дагы айтып кетем да. Биринчилерден болуп биздин чоң организация федералдык деңгээлдеги даражасы эң бийик да, чоң. Эмне көп Россияда коом көп. Ошо коомдун көп болгонуна кимиси мурун түзүлгөн 20 жыл мурун, кимиси кээ бирлери кийин түзүлдү жердешчиликтер. Ошонун баардыгы болгондо да биз федералдык даражада бир эле уюмубуз бар. Бир эле уюм да. Ошо Россия бийлиги, Россия мамлекети